Туркиянын Диярбакыр провинциясында күрд согушкерлери менен тартип сакчылары ортосунда куралдуу кагылышуу болду. Салгылашуудан 3 полиция кызматкери жана 1 жергиликтүү тургун жараат алган. Полициянын билдирүүсүндө окуя борбордук көчөлөрдүн биринде катталды. Анда тартип сакчылары тамактанып отурган жерге белгисиз адамдар келип ок чыгарган. Жараат алгандардын экөө оор абалда. Учурда кол салуу Күрдистан жумушчулар партиясы тарабынан уюштурулганы маалым болду. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөргө издөө жарыяланды. Эскерте кетсек, өлкөдө июль айынан бери полиция күчөтүлгөн тартипке өткөрүлгөн болчу. Анда Сирия менен чектешкен аймакта согушкерлер тарабынан уюштурулган терактта 100дөн ашуун аскер кызматкерлери жана жергиликтүү жашоочулар каза болгон эле. Тажикстанда коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзаданын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Алар Рамиц капчыгайында колго түшүрүлүп, көп сандагы ок атуучу куралдар жана жардыруучу заттар алынган. Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө кылмышкерлерди кармоого жергиликтүү тургундар жардам берген. Атайын операциянын жүрүшүндө жалпысынан 18 согушкер кармалып, 134 дана курал алынган. Тартип сакчыларынын айтымында жергиликтүү жашоочулар менен биргеликте буга чейин да бир нече жолу иш алып барышкан. Анда 134 кылмышкер колго түшүрүлүп, 20дан ашууну жок кылынган эле.